Эки унаа тең пачак болду. Ош-Бишкек жолунда эки унаа бетме-бет кагышты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Боом капчыгайында тонналаган таш түштү. Жолдун бир жагын жаап калган. Жолду тазалоо иштери уланып, жол толугу менен ачылды. Кара Балтада өрттүн кесепетинен канча унаа өрттөнүп, канча бука күйүп кетти, толук маалымат. Жалал Абад обласы Базар Коргон шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер президентке кайрылуу жасады. Ушулар жамашыр жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойду караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Августка караган түнү Бишкек Нарын Торугарт унаа жолундагы боом капчыгайына таш кулады. Бишкек тараптан, Ысык көл жана Нарын тараптан да жолдо калган жарандар тыгын бир нече чакырымга созулганын айтышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча адамдар жаракат алган жок. Көп узабай жолдо бир тараптуу каттам ачылган. Дүйнө назары Кыргызстанда. Ысык көлдүн Байет айылында суудагы Формула 1 жарышы өтүп жатат. Дүйнө чемпионатынын ачылышына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери старт беришти. Жарыштар 1 жана 2 августта болуп, жеңүүчүлөр сыйланат. Жол кырсыгы катталды. Бүгүн 31 июлда саат 15:54 чамасында Ош-Бишкек унаа жолунда 2 унаа кагышкан. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Жабыркагандар тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Адамдар турат биякта. Жашынып Чолпонто 31 июль саат 9 чамасы болуп калды. Адамдарды дагы бастырбай атат го булар. Бут адамдарды четке алып. Жолдун баарын жабышып. Даже адамдар турат биякта. Жашынып Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кара Балта шаарына караштуу Жайыл районунда сарай өрттөнүп кетти. Сарайдын ичинде малдар болгон. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр барган. Алар келгенге чейин жергиликтүү тургундар малдарды сыртка чыгарып калышкан. Бирок көбөлөрдүн айтымында сарайда койлор да болгондуктан алардын айрымдары күйүп кеткен болушу мүмкүн деп билдирүү беришти. Өрттөн жабыркаган адамдар жок, алдын ала маалымат боюнча 2 унаа күйүп кеткен. Кыргызстан жараны катары жеке оюм билдирип өтөйүн, мыйзамдан чыкпастан. Бизде Базар Коргондо инвалиддердин арасында мындай неме жүрөт да, мыйзам. 1 группа, 3 группадагылар Ысык көлгө, санаторияга барып эс алып келишет. А экилерди жөнөтүшпөйт. Эмнеге десең, мыйзам ушунда жазылган дейт. Урматтуу 90 депутат жана Эрлан Кокулов жана Улукбек Карыбеков, сиздер жаштар ошол мыйзамды өзгөртүп берсеңиздер. Бар жок инвалидтерге тегиз карасын. Анан 2 группадагылардын пенсиясы 6,5 миң сом боюнча.
азыр 6,5 мың пенсия ушу минимум жашоого жетпей атат. Ошол 3-группа бирден 3-группага чейин бара турган эмес, бирден 2-3кө чейин тегиз бара турган болсоңор, ошол мыйзамды башынан карап берсеңиздер, Базар Коргондун соцпунктуна барсаң, ошентип эле эптеп чыгарып берет. Мурда бул ачык чындык Атамбаевдин убагында көп жардамдар келчү эле. Тез келип кабар алып турчу эле соцпункттон. Азыр мисалы үчүн жардам почти жок деп деле айтсам болот да. Бар, ара-тороодо кичине болсо болот, болсо жок. Ошо санаторияга, Кочкордундай ысык сууга, Ошко, Кара Балта ушундай жерге санаторияга барып эс алып келишет. Бизди да 2-группадагылар дагы тең укуктуу кылып туруп ошол жака жөнөткөнгө мыйзам чыгарып берсеңиздер. Урматтуу жогору жакта 90 депутат. Анан урматтуу Садыр Жапаров, ушул мыйзамдарды да бир көзөмөлдөп койсоңуз. Эми Кудай таалам ушинтип инвалид кылып жаратып койгон экен да. Инвалид болбосо кана биз дагы күчүбүз жетишинче, алыбыз жетишинче ишти кылып, карапайымдык күчүбүз менен тамак тапмакпыз. Эми пешенеге Кудай ушинтип жазып коюптур. Ошон үчүн ошол мыйзамдарды башынан карап берсеңиздер. Анткени бул жерде тең укуксуз болуп атат. Тең укук жүрбөй атат. Неге 2-группа барбайт, 3 менен 1 барат. Бул жерде тегиз караш керек. Тегиз ошолор барган жерге биз дагы баргыбыз келет. Барсаң эле 2-группадагыларга мыйзам каралган, антип барганга мүмкүн эмес деп чыгарып коет. Жакшылыкта кабыл албайт, грубуйт этет. Барсаң, как будто үйүнө баргансып кабыл алышат. Кыйкырат, жаман көрөт. Ошо жерде ошо айлык жеп отургандан кийин ошого жараша кабыл алыш керек. Негилизи эле ГОСТо иштегендер мындай да, капа болбосун. Эми и так деле жаман көрөт айтканым үчүн. ГОСТо иштегендер мындай барсаң жакшы кабыл алышпайт чынындачы. Аябай грубуйт этет. Бетиңе мындай түшүндүрүп айтпайт, эптеп шашып чыгарып берет, кыйкырат. Биз ошол бул жерге ошо ишибиз түшкөн үчүн барабыз да, гос иштергечи. Мисалы үчүн Американы көр, башка жактын өлкөнүн жарандыгын көрсөң, ушунчалык жакшы тиешет. А биздин Кыргызстанда эле жана как будто айлыгын алып биз жеп койгонсуп, барсаң өңүрөйүп, жаман көрүп, грубуйт этип, каргап, шилеп, ушундай бетиң айтпаса дагы лицосунан көрүп турасың да. Анан кийин баргың да келбейт да мамлекеттик ишке. Андай болсо мамлекеттик ишти жаап коюш керек. Не кереги бар анда? Элди тейлеген кабыл алгысы келбеген нечи. Как будто ошолордун үйүнө барып аткансып жаман көрүшөт да. Жиниң келет да. Анан кийин 2-группага барбаш керек, 1 барыш керек, 3 барыш керек. Андай болбош керек. Тегиз бара турган болсок тегиз барышыбыз керек. Барбайбызбы? Тегиз барбашыбыз керек. Анан бөлүп жарып саясаттын не кереги бар? Bukan başka çünkü yani bukan başka onun için akça tapaya da işte çok haptursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам
аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок.